Саламатсыздарбы? Кутман күн, катталышыбыз кандайсыздар, жакшысыздарбы, сак саламат аман эсен жүрөсүздарбы? Социалдык тармактарда, тарыхчыларымда ар кайсы колумда болуп аткан окуяларга оюмдору менен бөлүшүп, өзүмдүн ой пикирлеримди айтып келем. Анан ушул жерде чыккан өзгөчө көп суроолорду туудурган темаларды ушинтип YouTube каналыбызда талкуулап кененирээк оюбузду билдирип, айтып, анан сиздердин комментарийлериңизден ушуну карап, канчалык деңгээлде ушул таасир этип атат же таасир эткен жок деп карап көрүп турабыз. Ошондуктан буга да келиңиздер, бул маселени дагы чогуу талкуулайлык. Сиздер да оюңуздарды бөлүшүңүздөр. Кандай туура эмес экенин айтып кетсеңиздер, биз ыраазы болобуз. Жана кийинки мен ой бөлүшүп, ошону анализдеп, талдап жатканда дагы албетте сиздердин комментариңиздер мага чоң жардам кылмакчы. Достор, кеп жанагы балыкчыдагы Посейдон менен Зевс браттар жөнүндө болмокчу. Ал эми Посейдон, Зевс деген бул байыркы Грециянын кудайлары болуп эсептелинет эмеспи? Билесиздер да, аны көбүңүздөр, басымдуу көбүңүздөр окусаңыздар керек. Басымдуу эмес билбегендер, менимче, бул окуядан кийин, чуу кандуу болгон окуядан кийин сиздер дагы Google'га кирип, Google браттан дагы сурасаңыздар керек. Деги эле бизде браттарыбыз абдан көп эмеспи? Тияктан да жардам берет, эстелик болуп да тура калышат, ар кайсы жакта баары эле браттар. Ошондуктан Google братка дагы, Google байкеге да кирип карап чыксаңыздар керек. Кеп эми андай эмес, кыскача айтып кете турган болсо, өзүңүздөрдүн баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Бул Посейдон менен Зевстин чоң эстеликтерин балыкчыда ошо көл жээгинде пирске орнотуп коюшкан экен балдар. Анан эми аягына чейин чыга элек экен, аны бир ошол жердеги коомдук жай, жарымы коомдук жай, жарымы ошол жеке жакка берилген экен. Жеке бизнесмендер, жаш балдар ошол жерде жакшынакай пирс жасап, анан ошол экинин чекесине эки чоң, абдан чоң эстеликти койгон экен. Айкел деп айтабызбы, эстелик деп айтабызбы? Ошол эки Посейдон менен Зевс деп. Негизи Посейдон менен Зевсти мен баягы байыркы Рим тарыхын окуй электе эле, ага тиешелүү нерселерди окуй электе эле баягы эмеден көрүп калгам да. Баягы билесиздер да, биз жаш кезекте азыр деле барып атышат, бирок жаш кезекте Союз учурунда биз көлгө, ысык көлгө лагерьге барчубуз. Анан ошол жерде День Нептуна деп койчу эле да. Анан ошондо ошо жанагы айрыча трезубец деген бар го, ошол экини көтөрүп алып, ошол эки Зевсти туурап же болбосо Посейдонду туурап, анан ошо бир День Нептуна дегенди кылып, анан ошол лагерьде бир оюн болчу эле да. Мен ошондон билип, андан кийин байыркы гректердин тарыхын окуп баштаганда, анан ошондо билдим да, бул ошол учурда ошол байыркы элдердин кудайлары болгон экен депчи. Себептен да өзүңүздөр билесиздер да, ал учурда айга сыйынчы, отко сыйынчы, ар бир табияттын өзүнүн кудайы болчу, дарыянын өзүнүн кудайы, океандын өзүнүн кудайы, суунун, жердин, сүйүүнүн жана башка баланча төкүнчө деген толтура кудайлар болгон да. Анан ошол экилерди койсо, ыз ычуу болуп эле жатып калдык. Ыз ычуу бөлүгү эми мен мынчалык резонанс болот экен деп да ойлогон эмесмин. Баягы элдин баары чыгып, социалдык тармактар эмес, бул расмий жаңылыктарга да чыгып, мынакей ушуну чыгарыптыр. Анан ошону тегерегенде көп болду. Эң басымдуу көпчүлүгү албетте бул эмне деген шумдук, булардын эмне кереги бар? Кыргыздын эле бир жакшы мындай айкелдерин койбойбу? Бул туризмге, туристтер келгенде бизге эмне ошол Зевс менен Посейдонду көргөнү келмек беле? Бизде жакшы бир концепция кылмак да деп. Айтор, мен бул теманы бул жерге да чыгарып айтып болчумун, достор. Себеп дегенде, эми мындай, мен биринчи маани берген жокмун да, бирок карасам, биздин көрүнүктүү талдаган, мээси иштеген эле мындай талдоочу, эксперттер же болбосо мындай анализ жүргөн эле адамдар ушуга каршы чыккан экен да. Анан ошол экилердин негизги жүйөлөрү, алар айтып атат, эми ошол жерде кыз күйөө деген айыл бар, ошонун уламышынан келип туруп чыгарып койсо деле болот эле да. Эми ал жерде Тору айгыр деген жер бар, ошол экинин деле бир уламышын алып койсок болмок да деп алар айтып атат. Жанагы кыргызчылык, кыргыз нукура тамырларын бекемдөө дегендер ал жерге Бакай
Манастын, башка кыргыз баатырларыбыздын айкелдерин койсо болбойт беле деп айтып жатышат. А берки концептологдор жанагы айтып атышат, бизге туристтер эмне ошоки Зевс менен Посейдонду көргөнү келмек беле. Бизде кыргыз өзгөчөлүктөрдү көргөнү, кыргыздын бир өзгөчө жерлерин тааныганы келишет да деп ушундай талкуу жүрүп жатат да. Ал эми мисалы динге берилген адамдар эмнеге бул айкелдерди коет? Биздин динибиз бул жалгыз Аллах бар. Биздин динибизге бул өң келе турган нерсе, буларды жоготуш керек деп айтып жатат. Ошонун тегерегинде талкуу болуп ызычуу болуп жатат. Мага ондогон эмес, эми жүздөгөн суроо келди окшойт. 200-300 суроо келди окшойт мунун тегерегинде. Анан ошол боюнча мен дагы өзүмдүн оюмду айтууну туура көрдүм. Достор, биринчиден эми ошол жигиттерге, ошол айкелдерди койгон жигиттерге мен мындай деп айтып кетет элем. Аларга таптакыр бир кандайдыр бир өзүмдүн же претензия коюп, же бир айып койгондон мен алысмын. Бир гана нерсе, ошолеки нерсени баягы момундай коомчулукта ызычуу болуп кеткенде, ошолекини куруучулардын балдарынын бири интернетке чыгып ошол айтпадыбы, жана мем болуп кетпедиби? Посейдон брат, Зевс брат деп айтпадыбы? Эми бул деген баягы ошо жөн эле алардын фигурасын коюп кызыктуу кылалы дегенбиз. Альхамдулиллах, мен мусулманмын деп чыкпадыбы? Мен ойлойм, жигиттер, силер актануунун кереги жок депчи. Актаанын кереги жок. Сиздер азаматсыздар. Бул жерде ушул ызычуунун тегерегинде эң бир запкы жеген, сөз жеген эле сиздерсиздер, бирок мен ойлойм, бул акыйкатсыз сиздерди шыбоо, акыйкатсыз айыптоо болуп жатат. Жигиттер, сиздер азаматсыздар. Биринчиден, сиздер ишкерсиздер. Өзүңүздөрдүн тапкан акчаңыздар, бюджеттен урдап алган жоксуңар, жеке акчаңар. Силер ошол жерди жакшынакай кылалык, эл ошол жерге келсин, эл ошолекини көрсүн, балдар сүйүнсүн, балыкчыда жаңылык болсун деп жакшынакай пирсти көлдүн тегерегиндеги балким бир уникалдуу пирстердин бирин кылып жатасыздар. Аны менен кошо сиздер мамлекет кылчу иштерди дагы кылып жатасыздар. Жанагы мэр айтпадыбы? Ошол жерди биз иштеткенге бергенбиз, бирок ошонун ордуна бизге могул жерди мындай благоустройство, ошол жерди жакшынакай кылып жайгаштырып беребиз дешкен бул жигиттер деп айтып кетпедиби? Ошону кылып берип атасыздар да. Сиздерде деле айып жок, сиздер азаматсыздар. Азаматсыздар. Эми бир гана нерсе, жанагы мен айтып кеттим, сөз боюнча жаңылдыңыздар. Булар тиги кудай эмес, булар ошолеки жөн эле Зевс брат менен тиги эменин фигурасы депчи. Ал илгерки байыркы Грециянын кудайы эле. Бирок сиздерде, жигиттер, айып жок, сиздер азаматсыздар. Азаматсыздар. Ошол нерсени ойлоп, концепцияны ойлоп чыгып, ушундай кылалык, элге кызыктуу болсун, элге жакшы болсун деп масштабтуу нерсени ошол балыкчыга куруп жатканыңарга мен силерге терең ыраазычылык билдирем. Сиздер азаматсыздар. Достор, бул бизнесмендер бүгүнкү күндө негизи Кыргызстандын негизги түпкүрү. Могул жерде болуп атпайбы көп нерсе, көп өзгөрүүлөрдүн баары, ошолекинин баары жана белгисиз спонсорлор, аталбаган спонсорлор, бүт эле мисалы укук коргоо органдарынын күч структураларынын имараттары жаңыланып, жаңы нерселер салынып атпайбы? Ошонун баары ошо бизнесмендер. Көбү аты айтылбайт дегендер ошоки бизнесмендер. Жанагы могул жерде имараттардын көбү ремонттолуп аткан, алар дагы бизнесмендер ошого окшогон. Көп жаңы нерселердин баары салынып, жаңылыктар келип аткан, алар дагы бизнесмендер. Бизде ошо бизнесмендер болгон үчүн Кыргызстанда көп жаңылануулар болуп жатат. Ошонун катарында ушул балдар дагы бар. Булардын ниети, өзүңүздөр көрдүңүздөр да, ошол жердеги туристтер эле эмес, ошол жергиликтүү эл дагы, жергиликтүү балдар дагы келип ошону көрсүн деп жатат. Эми мен жанагы белгилүү балдар, белгилүү адамдардын, эми азыр алардын аттарын айтпай эле коеюнчу. Мисалы көп адамдар ошол жерде айтыптыр, оюнчу, эми мындай ойлорун айтышыптыр да, өтө акылдуу сөздөр менен бул деген мисалы ошол балыкчы шаарынын концепциясы жок экенин көргөздү, кыз күйөө деген уламыш, башка өтө кызыктуу уламыштарыбыз бар, ошонун негизинде кылса болмок. Туристтер бизге ошол Зевс менен Посейдондун айкелин көргөнү келмек беле депчи. Туугандар, мен сиздерге кошула албайм. Сиздер акылдуусуздар, туризм багытында дагы, талдоо багытында дагы акылдуу адамсыздар. Бирок кайсы шаарыңардын стратегиясы бар Кыргызстанда? Кайсы шаарыңардын
өнүгүү стратегиясы бар. Балыкчыны айтпай эле коелу. Айткылачы, могул шаардын өнүгүү стратегиясы бар. Бизде жок. Бир дагы шаардын өнүгүү стратегиясы бар. Өнүгүү концепциясы бар. Ушул эки могул багыттар приоритеттүү. Могул уламыштар приоритеттүү. Могул кыргыз момундай бир багыттар приоритеттүү деген мен бир да документ көрө элекмин бүгүнкү күндө. Анан эмнеге анда ошондой Бишкекте жок болсо, Ошто жок болсо, Кыргызстандын белгилүү курорттук, белгилүү туристтик борборлор деген жерде жок болсо, анда эмне аны сиздер балыкчыга таң улап атасыздар? Бул бир. Экинчиден, эми сиздер урматтуу эксперттер, ошо акылдуулар дүйнө жүзүнө барып жүрөсүздөр да, башка шаарларга, башка өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүңөр да. Башка өлкөлөрдө эмне алардын ошол эки салтына, санаасына өөнү учураган ушундай айкелдер, ушуга окшогон бир концепциялар жокпу? Толуп атат. Достор, толуп атат. Мынакей мына мен жакында эле алыс кетпей эле Вьетнамга эле барайын. Алыс кетпей эле Вьетнамга эле барайын. Вьетнамга барсаң, бирөө бир көчөсүн италиялык Италия көчөсү деп, бир көчөсүн Венеция концепциясын алып, бир көчөсүн Европадагы белгилүү шаарлардын концепциясын алып, ушинтип шаарчаларды куруп коюптур. Эмне ал жерге эмне европалыктар келип бес алган жок дейсиздер. Баары келип эс алып кетип атат. Вьетнамдын тарыхы, Вьетнамдын өзгөчөлүктөрүнүн баарын көрүп, бирок ошол эле учурда жанагы дагы шаарларга барып, ал жерге барып дагы ошол эки кызыктуу жерлерди көрүп эле келип атат. Бул Вьетнам эмес, башка жерлерде дагы толтура туугандар. Башка жерлерде толтура андай. Анан туруп эле анан бир ошол эки Посейдон менен тиги Зевстикин коюп койсо, бул Грециянын бир мотивтери, Грециянын байыркы гректердин бир багыттарын кылып атышыптыр балдар. Жанагы колоннадагы момундай алдында колонналарды койгондор дагы момундай кошумча узорлору деле ушундай да. Достор, бул деген ошого туристтер келбейт, аны көргөнгө эметпейт деген ушундай кантип болсун эми? Бул мындай, мен ойлойм да, бул мындай кыска ой жүгүртүү деп эсептейм да. Достор, ошол эле мисалы Фукуокто, ошол эле Нячангда атайын ошондой шаарлар бар. Заманбап Европаныкын, заманбап Американыкын кылган. Ал эмне жанагы тиги аквапарктар эмне ошо Европанын концепциясы эмеспи? Аквапарктар деле ошондой эле концепция. Эмне аквапарктарды эми эмне аны тиги кыргызча кылып жасайлыкпы? Мисалы тиги американский горканы эмне кылалы? Кыргыз тоолору деп атап коюш керекпи? Сөзсүз түрдө. Андай деле эмес да, туугандар. Ага американский горкага биз барабыз, аквапаркка барабыз. Аквапаркты эмне деп коесуңар? Кыргыз суу паркы деп айтасыңарбы? Эми баарын эле баягы кыргызчалай бергенде туура эмес да. Анда телефондорду деле бүт баарын анда кыргызча кылып салалык да. Айфонду кыргызфон деп коелук. Тиги же болбосо тиги ала телефон деп коелук. Ушинтип өтүрсөк андай болбойт да, достор. Эми балдар бүт балыкчыны Зевс менен Посейдонду кылып салалы дешкен жок да. Бүт балыкчынын тиги өнүгүү бир концепциясын эгер андай бар болсо, ошонун баарын мындай өзгөртүп салалы дешкен жок да. Бир эле пирсти ошонун аймагын бизнес кылганга өзүнүн бир концепциясын ойлоп жасаган экен. Эми андай пирстер толгон токойдо ал жерде. Көлдүн тегерегинде толгон токойдо. 500төн ашык пирс бар да, 1000ге жакын пирс болсо керек. Эми анда силер ошончол эле кыйын болсоңор, ошол эки идея, концепцияңарды ойлоп чыгып, анда ошондой концепция кыла бергиле да. Кыз күйөөнүн уламышын кыла бергиле, башканын уламышын кыла бергиле, тор айгырдын уламышын кыла бергиле, балыкчы шамалынын уламышын кыла берип, пирстерди жасай бергиле да анда силердин колуңардан келсе. Бирөө өзүбүз колубуздан кокон тыйын келбейт, мына ушинтип атчы, кокон келбейт колубуздан. А бирөө кылып атса, ошону сындап жатып калабыз да. Уламышыңарды кыла бергиле. Айта бергиле, ошол мэрге айткыла, башкасына айткыла, бийликке айткыла, сунуштагыла, жанагы акылман, билерман адистер. Айткыла дагы кыла берсин да. Эгерде жаш балдар ушул жерде бизнес кылабыз, ишкерлик кылабыз, бирок ушул багытта кылабыз деп келейген жанагы Посейдон менен Зевстин, мен карап көрдүм видеодон, мага жакты мисалычы. Жакшынакай кылып коюп атса, эмнеге койсо болбойт?
Мен эгерде ошол балдар ошол жака коюп койсо, сөзсүз түрдө өтүп баратып, баламды ошол жерге киргизе кетем. Жүрү деп. Баламды киргизе кетип, сөзсүз түрдө көрсөтөм мунучу. Могуну билесиңби, могуну ким деп. Моол деген Посейдон деген болгон. Мунун байыркы гректер ушундай, алардын ушундай кудайлары болгон. Алар буга сыйынчы, тиге сыйынчы деп. Эми силер деле балдарыңарга ошол экени айтып бергенге жакшы нерсе да. Бул кошумча билим да, өзүңөр да биле жүрөсүңөр. Деги эле Посейдон менен Зевстин кебетесин. Айрымдарыңар биринчи жолу угап атсаңар керек, бирок силерге да билим боло түшөт да. Ошол жерде бул жанагы акылман эксперттерге кайрылуу да. Эми жанагы биз кыргыз болгондон кийин ал жерде Манастын, Бакайдын, башка баатырларыбыздын айкелдери болуш керек. Мага жазып атышат, Кыркчоронун айкелдери болуш керек депчи. Кыркчоронун айкелдери, Манастын айкелдери турат го эми толтура. Ар бир пирске, ар бир пляжга эми Манастын, Бакайдын, Каныкейдин, Кыркчоронун бүт баарын айкелдерин кыла бересизби эми? Ар бир пляжга, ар бир пирске кылып чыгыш керекпи? Туугандар, ошону айтып аткандар. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, аны койгонду дагы силер өзүңөр эле өкүрүп чыгасыңар да. Ошол жерде жылаңач эл ары бери турс ичен, ич кийимчен, кээ бири ич кийими жок басып жүрсө, анан Манас менен Бакай атаны коюп коюшуптур ошол жерге деп, ошондо эле өзүңөр кыйкырып чыгасыңар да. Өзүңөр кыйкырып чыгасыңар да ошондо эле. Аны жөн эле коюп, ошол кыргыз тиги Манас үчүн, тиги Кыркчоро үчүн дегендер, өлүп берем дегендерчи, жаңыны жөн эле койгула, эски курулгандарды сактап алгылачы көрөйүн кыйын болсоңор. Сактап алгылачы ошону. Тетиги керек болсо Манастын күмбөзүндөгү тегерегинде момундай Кыркчоро бар, билесиңерби, ошол жерге тегерегинде. Кебетеси кетип калган, ошону сактап алгылачы. Эмне кыласыңар башка бирөөнү койдуп алыпчы. Анан эми ал жерде 500 1000 пирс болсо, ошол экенин баарына Манас менен Бакай атаны эле коюп коюш керекпи? Башка туристтер келсе деле айтат да, булардын мындай башка бирдекеси барбы же эмне, баары эле Кыркчоро, баары эле Манас, баары эле Бакай ата, баары эле ошол депчи. Анын орду бар да баарына. Анан эми анан ызы кылып атабыз, тигинтип атабыз, мынтип атабыз, ошол эки кыргызчылык, кыргыздын баалуулугу дегендерчи. Мынакей жакында эле Раматылык Керексизовдун кызы кайрылды Аалам Ордо боюнча. Аалам Ордону кыйрап атканда, кырылып атканда эмнеге бириңер унчуккан жоксуңар ошондо? Эмнеге бириңер кыйкырып чыкпайсыңар анда? Аалам Ордо өлүп атат, кыргыздын баалуулугу кыйрап атат депчи. Эч кимге кыйкырып чыккан жоксуңар го. Раматылык Керексизов жана Рух Ордону салды бер жакта. Аалам Ордону канчалаган гектар жерге куруп барды. Кийин акчасы жетпей калды көрүнөт, ошол аксакалдынчы. Укмуштай кылып салган да. Укмуштай кылып. 2009-жылы ошондо салып жаткан учуру болчу. Кайсы бир деңгээли жакшынакы баягы ошол салып жатканын эң туу чокусуна жеткен учуру болчу. Мен баргам. Эми Рух Ордо биякта эле калмакта. Эгерде ошол экени Керексизов аягына чейин жеткире ала турган болсо, Рух Ордо биякта эле калмак. Достор, мен жана Dream Journey компаниясы кезектеги кызыктуу тур жарыялайбыз. Бул саам биздин тур Фудзиямага, Жапонияга болмокчу. 24 августтан 4 сентябрга чейин Жапониянын 6 шаарына, Киото, Осака, Токио жана башка шаарларына, эң кызыктуу жерлерге, эски Жапония, заманбап Жапония, кызыктуу Жапония, салт саналары, алардын тарыхы, деги эле азыркы жапондор ким, алар эмне жешет, эмне менен жашашат, кантип жашашат, ошонун баарын толук барып көрүп чыкмакчыбыз. Андан тышкары эң негизгиси, достор, биз Фудзиямага трекинг кылып, Жапониянын эң бийик чокусуна чыгып келмекчибиз. Сөзсүз түрдө абдан кызыктуу, абдан саз, жыш жана бай саякат болмокчу. Бул саякат менин жакындарым үчүн, менин саналаштарым үчүн атайын даярдалып жатат. Өзгөчө даярдалып жатат. Келиңиздер, толук маалымат шилтемеде катталып, жазылып, аракет кылып, дүйнөнүн 4 буручун көргөнгө умтулалык. Бул жашоону жаркырата жашаганга аракет кылалы. Биз менен чогуу бул жашоо сөзсүз түрдө жаркырайт. Кеттик Жапонияга. Кыргыздын баалуулуктарын даңазалай турганчы, тиги
үстүндө тоодо турат го, ошол жерде бүркүтчү дагы турат, ал жерде Бакай ата да турат болсо керек, башкасы дагы турат го, ошол дагы эле турат. Жанагы жылаандар турган, жанагы пирлер турган, эмне гана турган эмес, анын баары жок болбодубу азырчы? Жок болбоду. Ошол жерде баардыгы бар болчу да, кыргыздын болгон баалуулуктарын баарын жасап аткан. А эмнеге ошондо өкүрбөйсүңөр силер? Эмнеге ошондо кыйкырып ошол эркин сактап калбайсыңар? Азыр урап эчтекеси жок калган, азыр бөлүнүп, тиягынан биягынан баары бөлүнүп кеткен. Эчтекеси жок калды. Эмнеге ошондо өлүп бербейсиңер ошондо? Ошондо ушинтип кыйкырбайсыңар? Өлүп атпайды кене. Ошол эки жанагы ошол тиги кыргыз баалуулуктары деп аткандарчы. Ошо анан эки үч ошол жерде жаш балдар ишкерлик кылып туруп ошону тургузуп койсо, ошого өкүрүп атасыңар да. Анын ордуна аны жогот. Биздин тарыхыбызга өөн, биздин ошол жерде Бакай ата болуш керек эле, Манас ата болуш керек эле. Сактабайсыңарбы анда Манас атаны, Бакай атаны, тигил жерде аркы түштүк тарапта турган көлдөгү Ала мордону сактабайт белеңер? Эчтеке жок. Өлгөн. Бириң дагы чыйт деп койгон жоксуң го, бириң дагы. Могул эменин Дасмиянын ээси Турузбек байке бар. Билесиздерби Турузбек байке? Ошол киши таптакыр баары өлүп кетмей болду деп, керексиз аксакал менен анын жакындары менен сүйлөшүп, ошол жердеги айрым экспонаттарды сактап калайын деп, ал жактан көчүрүп, ушу Дасмияга алып келген. Айрымдары ошол жерде сакталып калган. Калгандардын баары өлдү ошол жерде. Дат басып, чирип, уурдалып, талкаланып. Анан туруп алып эле бир учурда туруп алып эле куру намысчыл боло бересиңер да. Куру намысчыл боло бересиңер да. Жөн эле куру тепкиленип элечи. Тим эле ошол эки ошол Кыркчоронун бир мындай керек болсо өзүнүн да тарыхын да билбейсиңер керек болсочу Кыркчоронун. А бирок бирөө бирдеке кылып койсо өкүрүп келесиңер да, кыйкырып өкүрүп келипчи. А мындай кичине бизде деле мындай ар тараптуулук да болуш керек да. Рух Ордодо көрдүңөрбү? Анда барып туруп Рух Ордодогу чиркөөлөрдүн баарын, жанагы монастырь-санастырдын баарын анда бузуп салгыла анда. Бул кыргыздын эмесине тиги дитине туура келбейт деп. Андай туура эмес да. Кайра колдобойсуңарбы? Зевсин кое берсин, Посейдонун кое берсин, башкасын кое берсин, бир Приске коюп атыптыр. Бүт балыкчынын баарын Зевс, Посейдон кылып атса бир жөн эле анда айтсаңар болот эле. Бир кичинекей ошо балыкчыга ошо балдары, ишкерлер өзүн кылып атса, ошону көрө албайсыңар да. Ошону көрө албайсыңар. Ошонун кыйкырып, ызырынып, ызычуу болуп атасыңар. Эгерде ошол эки сактай турган нерсе таппай атам мен, ошол экини тапчы десе мен айтып берейин ошол экилерди эсептеп. Могул жерде Кыргыздын баалуулугу тебеленип атат, могул жерде ит болуп атат, могуга жардам бер, могу акчаң жок болсо тиги күрөгүңдү алып алып ошол жерде жардам бер деп айтайын. Келчи мага ошол экини айтайын. Мына алдын ала айтып атам. Ала мордо өлдү. Бириңер карап атпайбы? Өлдү. Эми биздин мусулманчылыкка өөн келет дегендерге, туугандар, эми дини менен басымдуу көпчүлүгүбүз тигил жигит айткандай альхамдулилля мусулманбыз. Анан баары эле өкүрүп, анан музыка болбош керек, анан айкел болбош керек, анан тиги болбош керек, бул болбош керек деп отура берген. Ушундай кантип болсун туугандар? Ошол да туура болобу? Ошол бизден ашкан мусулманчылыкка өлүп, мусулманчылыкка ошол динге бекем турган Түркияга барсаңар деле Түркияда эмне деген гана нерсе жок. Эмне деген гана нерсе жок. Түркияда ошол эки байыркы Римдин, байыркы гректердин ошол эки калдыктардын баары, байыркы Акрополь, байыркы шаарлардын баардыгы ошол жерде момундай сакталып, музей катары колдонуп, корголуп турат ал жерде. Истанбулда канча ал жерде тетиги мурунку байыркы Византиянын калдыктарын музей катары кылып сактап коюп отурушат. Кичине мындай кененирээк карайлык да. Силер тиги эми баягы арабтарды келтирсе эле чалкаңардан кетесиңер. Эми арабтарды Дубайда кандай керек болсо Дубайда чиркөөлөр бар. Достор, туугандар, Дубайда дагы ушундай айкелдер бар. Жок Дубай деп таптакыр эле чалкаңардан кетесиңер. Араб Эмираттарында жок, арабтар мусулман эмес, накта мусулман эмес, аларды ким айтты накта мусулман деп чыгасыңар. Мына Түркияда деле ошондой бар.
мындай кичине кененирээк жашаганды дагы үйрөнүш керек да. Кененирээк билгенди дагы үйрөнүш керек да. Музей болуш керек. Балдарыбыз аны дагы билиш керек да. Байыркы Рим жөнүндө, байыркы гректер жөнүндө, ошол эки тиги Искендер жөнүндө, Александр Македонский жөнүндө башка бир салттарды, башка бир диндерди дагы баягы окуп билип, булар экен дегенди да билишибиз керек да. Балдар кылып атса кылып атат да. Бизде эми мыйзамга тыюу салынган эмес да. Ошол эки изучуу эле кыла беребиз, изучуу эле кыла беребиз. Эми анте берген болбойт да. Эми сен ишенип, намазга жыгылып, Алла жолундасыңбы? Эми ошентип ар бири өзү жооп берет да. Эгерде ошол эки ислам жолуна туура эмес, өбүң келе турган нерсе болсо, ошол балдар өздөрү жооп берет. Акыретте өзү жооп берет да. Эмне ошол эки балдардын кылганы үчүн эмне силерди жоопко тартмак беле? Силерди жоопко тартпайт. Ошол балдар жоопко тартылат керек болсо. Бирок ал мен ойлойм жакшы нерсе кылып атат депчи. Акыркы нерсе айтып кетейин дегеним, урматтуу мэрге кайрылам да. Жанагы мэрди тааныбайт экенмин, эми мына калпак кийип алып анын сүрөтүн көрдүм, анан интервьюсун көрдүм да. Эми мэр мырза, жаш жигит экенсиз. Мен айтайын дегенимчи, мына ошол жигиттер келиптир. Ошол жердеги биз ошол пляж аймагын баарын тазалайбыз, жакшынакай кылабыз. Мынакей шаарга да жакшы кылабыз, ошол эки жерди дагы пирсти да бизге бир укмуш кылабыз деп. Сиз дагы интервью берген экенсиз буга чейин, мынакей биз укмуш сонун кылган атабыз деп. Анан эле туруп момундай ызы-чуу болуп кетсе, ошол долбоорду коргогондун ордуна сиз айтып атасыз да, биз менен макулданган эмес. Сиз мындай уже качып атасыз да. Биз менен бул макулданган эмес. Биз муну текшеребиз, анан карайбыз депчи. Андай болбойт да. Мэр мырза, эми жаш балдар алар акчасын, өзүнүн жеке акчасын салып атса, ошончо аракет кылып атса, анан мен менен макулдашпай койгон деп анан кетенчиктеп качкан болбойт да. Сиз биринчи ушу балдар менен сурап, көрдүңүзбү, Посейдон экен, тиги Зевс экен деп көрүп, ушул мен айткан нерсени деле сиздин деле акылыңыз жетет да. Сиз деле ошо интервьюда айтып койбойсузбу? Бул биз менен макулдаштырылган момундай, бул жигиттер муну кылып жатат. Мыйзамды бузганын биз көргөн жокпуз. Жакшынакай эле нерсени кылып атат. Дагы чыдай тургула, урматтуу туугандар. Сабыр, сабыр. Бул балдарга эле, жашоочуларга эле, өзүбүзгө эле, туристтер келсе дагы келет. Ошол жакты жакшынакай кылып жатабыз, бир аз деп сизди коргоп койбойсузбу? Бирдеке болсо эле кетенчиктеп секире калып эле мен эмес, там, моя хата с краю деп орустар айтат го, ошондой кылып эле, ошондой кыла калбайчы. Я тут ни при чем дегендей кылып атпайсызбы сиз? Мен ушу сизге кайрылгандай, баягы керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей, башка ушул чиновниктерге да кайрылам. Туугандар, ушул бизнесмендер да, мен тиги балдарды тааныбайм, мен вообще тааныбайм. Ошол ким кылып атат, чын билбейт да экенмин. Бирок эми ал өзүлөрүнүн акчасы да, жеке жак да. Ошолорду биз саап атабыз, анан ушундай учурга келгендечи эми алар коргоого муктаж да. Силер мынтип кетенчиктей калбай, анан тиги өйдө жакка тура калып, бул иттер экен биз менен макулдабай кылып салыптыр дебей, кайра коргоого аракет кылбайсыңар. Өйдө жакка да түшүндүргүлө, элге да түшүндүргүлө. Тигил балдар менен ошол эки менен кошо бир долбоор кылгыла да, бир команда болгула да. Силер ал балдар силерге ишенип анан ушул акчаны кылып атат да. Туруп алып эле силер ошол экини алып туруп бузуп салганга уже даярсыңар да. Уже буса койгонго даярсыңар да. Алай давай депчи. Ошого даярсыңар да. Ал жерде буса турган эчтеке жок. Аябай жакшы долбоор. Аябай жакшы долбоор. Калтыргыла. Посейдонун койгула, Зевсин койгула, ошол жерге жакшынакай кылып коюп койгула ошол экини. Ал дагы бир кызык. Балдарыбыз да көрсүн. Ошону көрсүн да. Ошол жерде силердин эле балдарга ошол жерде жүгүрөт, ойнойт. Кызыктуу болот ошол экилерге. Эми биз бара анан ушинтип эметелик да, достор, туугандар, бирдеке болсо эле биз момундай эле баса калып эле баарыбыз эле ит эле куш тигип баштайбыз да. Кенен карап келе турган болсоң, мисалы бул бардык өлкөлөрдө ошондой жер бар. Сөзсүз түрдө эле албетте эми биздин тобубуз бар, биздин салтыбыз бар, биздин манасыбыз бар, биздин кырк чоробуз бар, биздин жанагы үрп адаттарыбыз бар. Анын баары өлбөйт. Бирок ошол эки менен эле момундай эле камтылып алып эле ошондон башка эчтекени көрбөйбүз деп эле момунтип отуруп албайчы, мындай кичине тегерек четти дагы карабайлыкпы, достор. Ошону айтып коеюн дедим. Менин жообум ошондой. Мен үмүттөнөм. Зевсти да бусуп салбайт деп үмүттөнөм. Ошол Посейдонун дагы бусулбайт. Башка дагы андан ары башка дагы айкелдерди кое турган өздөрүнүн пландары болсо ошол экини дагы аягына чейин чыгарганга мүмкүнчүлүк берет деп
ошол мэр жигиттен ишенем, үмүттөнөм. Урматтуу өйдө жакта турган бийликтерге дагы, ушуникиге дагы мен кайрылат элем. Эми могу жөндөн жөн эле ызы чуу, бирок эл ушинтип атат деп сиздер өй жактан бир телефон чалып бир телефон чалып ийбейсиздер деп отурам. Тиги мэр байкуш ошону эле күтүп отурасызбы? Бир телефон чалып эле чё то тигин жакпай атат. Эл нитип болуп атат го деп койсоңор эле, бул барып туруп тиги балдарды кыйнап туруп эле Зевстин Посейдонунду алып таштайт. Балдардын эле акчасы кетет. Анан алардын шагы сынат, анан айтат: кылбай эле коелучу, момундай эле бир нерсе кылып коелучу депчи. Ошентип жүрө беребиз да баарыбыз. Ошондуктан мен айтат элем, жакшы нерсени эчтекеге карабай кете бериш керек. Эмнеге ал Посейдон менен Зевс укмуш талкуу болуп атат? Демек бир эле нерсе: көрүнүктүү, басымдуу, өзгөчө, жакшы кылып жасап атасыздар да. Бизде тилекке каршы көп адам ошо бирөө кыргызда бирөө жакшы нерсе жасап атса, аны көрө албайт. Аны кайра басынтат. Жок болуш керек да ошол. Мен жаман жашап атсам, тиги да жаман жашаш керек да. Ушундай бир жаман багытыбыз, ушундай жаман ниетибиз бар да. Рахмат.